Жакшынам, о жакшынам, ашыкмын эжем кашыңа. Дүйнөдө барың жакшыдан кайылмын эжем жашыңа. О кайылмын эжем жашыңа. Бираз болса чыгармасын таанытып, гитарасынын эмесин жайып алып, типа акча сураган катары эме кылып салышат. Толкунбек деле Бекжандын ырын ырдап, ушинтип эме болуп чыкты. Мен үчүн Мирбек Атабек. Жок сени бербейм эч кимге. Бар жүрөгүмдө бирдеме. Кызганамын сени жаным башкадан. Жанымда бол бир күн эмес көп күнө. Жанымда бол бир күн эмес көп күнө. Seni süydüm, seni güttüm, sağınamın özüngdü. Canım annan oyun bilim, canımda kaldı bölünüp. Biz oturgan gül baktan, suyu çeksiz nuru çaçkan. Sizlergen orolgon suyt, seni menin gül bakçam. Saga bolgon ak suyumdu, arnasam sen uyalsang. Ağasayın suyum artıp, bir özüngö tartılam. Süyemin desem uyalasın go, sütümdü karap жылmayasın go. Sızdatıp candıp turalasın go canım. Өнөр катылуу казыналарды таап чыккан ачкыч сыяктуу. Ал ачкычта чепешигин ачсаң, сага ийгилик жылмаят, сөзсүз түрдө кыялдарыңдагы ишке ашат эмеспи. Кыялдарды ишке ашыруу үчүн дагы азыртадан аракет кылып жаткан жаш талант көпчүлүгүбүзгө азыркы тапта улуу муундагы эжелерине ашык болгон сонун чыгарманы ырдап интернет тармагында өтө сонун бир популярдуулукту жаратып жаткан Нурбакыт Аскаров бүгүн менде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз, сен сокторуңуз? Жакшы, жакшы келип алдык. Келем Нурбакыт, биринчи сен менен таанышып алалы, өзүң жөнүндө бир аз да болсо маалымат берсең болот. Менин атым Нурбакыт, мен Жалал Абад областынын Аксу районуна караштуу Сына деген айылда туулуп өскөм. Жашым 19да. Азыркы учурда Кыргызстан Манас Түрк университетинде окуйм. Биринчи курста. Биринчи курста. Кайсы факультетте окуйсуз? Факультетим музыкалык факультет. Эстрада вокал. Эмне үчүн дал ушул чыгармачылыкка келейин, дал ушул тарапты тандап алдыңыз? Неге дегенде мен жаш кезимден эле музыкага кызыгып, ата-энем түрткү болду, бул кесипке десем болот. Мен ошол кесипти кааладым, тапшырдым. Алар аябай колдоп турса керек. Да, мени көбүнчө ата-энем жана башка жакындарым колдойт. Неге дегенде мен мектеп учурунда эле ушул жумуш менен, музыка тармагы менен кетип, аракет кылып, ушул музыканын аркасынан гитарамды да үйрөнүп, аракет кылып, бийликтерге жетип атам. Жакшы. Быйыл буюрсанда даярдоо курсун бүтүпсүз, Даярдоо курсун быйыл бүттүм. Түркчө шуруда сүйлөп калдым. Түркчө эле. Мен да аңлыyorum деп баштабайм. Негизи эле ушул ырларды ырдоодо көбүн эсе ээлеринен уруксат сурап ырдайбыз, табитиңе жараша тандайбыз. Чыгармалардын көпчүлүгү кандай жанрда сизге жагат? Меники көбүнчө мен азыр бир аз аудиторияма, өзүмдүн аудиторияма шаңдуу музыкалар көбүнчө жагат экен. Неге дегенде башка мына кайгылуу музыкаларды ырдап мен чыгарсам, типа Instagram, TikTok'тордон анча кетпей калат. Шаңдуу ырдасам, элдердин бет башына чыгат. Жакшы. TikTok'та айтып калдыңыз, мен дагы ошол бир канча күн мурда эле жашынам деген чыгарманы угуп алып, кадимкидей ооруп, тим эле магарына ырдаткандай эле болдум да. Анан ошол чыгарманын тарыхы жөнүндө сүйлөшсөк. Ал чыгарманын тарыхы мен Instagram'да интересныйдан карап отуруп, бир кыз ошол музыкага, алырдын авторун билбейм, ошол музыкага видео салып тарткан экен. Ал видеону мен көрүп, неожиданно бир жерде отуруп, балдар менен ырдап тартып койчу дедик, видео тартып койду.
И ошол күнү орозо маалы кечкисин ооз чабарда мен үйдөн оозумду жабайын деп, анан кечкисин TikTokко киргизип коюндан киргизип, и ошол менен жаттым. Эртең менен турсам, уже TikTokто 60 000 просмотр болуп, кызычы болот. Жакшы. Анда келиңиз ошол чыгарма менен маекти уланталы, жакшынан. Жалаң гана жакшы бир эжелер үчүн каштары чийилген кыргыздын нукура сууларына ушул чыгарма арналат. Бардык кыргызымдын айымдары үчүн. Көргөндө сизди башынан, мен болгом сизге ашыккан. Катарлаш келбей жашыбыз, тартылам эже тартылам. Издеген көптөн сапардан, байкатпай сизге кабылдым. Кымыздын тиктеп бир өгө, салдыңыз эже жалынды. Жакшынам, о жакшынам, ашыкмын эжем кашыңа. Дүйнөдө барың жакшыдан кайылмын эжем жашыңа. О кайылмын эжем жашыңа. Жакшынам, о жакшынам, жүрөккө тумар тактыңда. Алып бир кетсем айылдан, атеңиң болот каршыда. О атеңиң болот каршыда. Жакшынам, о жакшынам, ашыкмын эжем кашыңа. Дүйнөдө барың жакшыдан кайылмын эжем жашыңа. О кайылмын эжем жашыңа. Сонун чыгарма дал ушул чыгарма азыркы тапта көпчүлүктүн кызыгуусун арттырып жатканы белгилүү. Анан чыгарманын ээси Толкунбек мырза деп калды, да? Чыгарманын бул чыгарманын автору Толкунбек Курманбеков. Бул чыгарманы ырдап чыкканда бир аз ортодо эмелер болду. Пикирге болду, пикирге жетишпестиктер болду. Жанагы бул чыгарманын авторун мен билбедим, ким ырдаган. И авторун билбей туруп ырдап койгонум үчүн ошо бир аз ортодо түшүнбөчүлүктөр болду. Анан кантип жайына келди? Кайра бүт барысы жайында буюрса жакшы, кийинки кырларды авторун айтып, ошентип ырдап чык деп айтты. Мен бир аз жаңылыштык кетирдим. Азыр жашсыз, анан ушул чыгармага байланыштуу сурап берейинчи. Эгерде сиз өзүңүздөн улуу адамды жакшы көрүп калсаңыз, билбейм, мен өзүмдөн улуу адамды жакшы көрүп калуу мүмкүн болсо керек. Канча жашка чейин? Мисалы 22-23 жашка чейин. Демек 19 жаштагы мырзаларга 23 жаштагы кыздар туура деле келип калышы мүмкүн экен, Анан Нурбакыт азыр TikTok тармагы өнүгүп атат. Ал жакта дагы толтура видеолоруңузду көрүп чыктым. Вайндарды да тартып калат экен санча-мынча. Негизги эле ушул максат эмне ошо TikTokто? TikTokто менде максат жок. Мен просто видео салуу үчүн эле өзүм для Instagram үчүн эле колдоном TikTokто. TikToктон видео киргизип, азыркы учурда менде эч кандай деле аудитория жок болчу. Instagramда? Instagramда 28 000 подписчигим бар. Азыркы учурда жакшы. Келечекте кыялдарыңыз бул албетте чыгармачыл адам болуу. Бирок чыгармачылыкты көпчүлүк эле оюн ойной беришпейт да. Оюнчулукта мындай оңой деп ойлошпойт көпчүлүгү. Бат эле жанышат, анан кийин бит басты эле өчүп калышат. Кээ бирлеринки гана улай уланып кетпесе да. Ошого эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Чыгармачылыкты мен өзүм деле өтө жакшы түшүнөм деп билбейм, айтпайм. Неге дегенде азыркы учурда эми чыгармачылыкты окуй элекпиз. Бул чыгармачылык мен алда койгон максатым Кыргызстанда белгилүү бир ырчы болуу. Жанагы башка мамлекеттин ырчылары менен дуэттерди аткаруу. Кыргызстандан баштайлычы. Кыргызстанда эң жүрөгүңүзгө жакын, ырларын калтырбай уккан ырчы ким? Кыргызстандан мисалга келтирсек, мен үчүн Мирбек Атабеков. Башкалар жок. Башка бар, Нурлан Азиз болушу мүмкүн. Номер 1 Мирбек Атабеков. Жакшы. Анда ырчы келсе ырдап, төкмө келсе төктүр дейт. Анда кийинки чыгармаларды сураналы мүмкүн болсо башка тилде ырдап бересиз, өзүңүзгө жаккан шаңдуу чыгармалар болсун. Эрлан Андашевдин чыгармасы болсун, Кечир мени деген чыгарма. Санага салып менин түшүмө кирдиң, садагам көлүм болуп күлмүңдөп тийгин.
Kaydasın aytçı degi aşığım azdır. Kadırın geçirim mi geçigi film. Estesem mesillemin not bolup kuyam. Canım geçirilgiz belene günüm. Melik gün aradan ay yıllar ötse da ben senin mahabatın bari bir suyum. Erkem ay deçelim seni. Erkelevem mi kayrılıp gelçi geçirip meni. Süyüme kübömenin asmanda bulut. Sezimim sağa degen bulaktay tunuk. Sağındım kussa bolu asılım seni. Suranam getir meni barın sen unut. Kızıksız gündür ötüp özüngsüz barat. Kımbatım gün ötkörüm jolumdu karap. Jırgalım kayrılıp gel ötünüm senden. Jürögüngdü götüdü sammap. Erkem ay deçelim seni. Erkelevem mi kayrılıp gelçi geçirip meni. Erkem ay deçelim seni. Erkelevem mi kayrılıp gelçi geçirip meni. Erlan Андарштын бул чыгармасы көпчүлүктүн өтө бир баягы жакшы көргөн чыгармалар десем да болот. Анан мен дагы Instagram аракчасынан көрүп калдым. Бул көчөдө дагы мына ушул гитаранын коштоосунда болобу, музыканттардын коштоосун ырдап калат экенсиңер да. Анан элдер кандай кабыл алат? Мисалы үчүн башка жакта ырдаса коштошот, Азыркы учурда мындай көчөдө да ырдайбыз, тааныш дос балдарым бар. Алар просто көпчүлүгү алдына гитарасын эмесин жайып алып, типа акча сураган катары эме болуп салышат. Аларды да түшүнүш керек. Жана мен андай жерден бир аз өзүм тартынамбы же ырдагандан ырдайм, бирок для элдер үчүн, элдерге өзүнүн талантымды көрсөтүш үчүн жана жакшы маанай таркылаш үчүн жөн гана гитаранын коштоосунда. Элдер кандай келишет мени? Элдер жакшы. Көчөдөн деле мени таанып ошол гитара менен ырдатканымды көрүп көп эле адам таанып калды деп. Элдер кабыл алганы жакшы. Кабыл алган жакшы. Айтып калган буга гитаранын сыртын жерге коюп алышып депчи. Бизде да ошондой ырчылар барбы, мисалы үчүн жаш таланттар айтканда? Бизде жаш таланттардан менин оюмча жок го дейм азыр. Көбүнчө эле эл үчүн. Көбүнчө эл үчүн ырдашат да. Жакшы. Мисалы үчүн гитараны өзүңүз эле үйрөнүп аласызбы, окуу жайыңыздан да үйрөтөбү? Да, гитараны жаш кезимде аябай кызыктым гитарага. 6-классыман баштап гитара четкенге аракет кылып, үйдөгүлөр мамамдарга айттым. Мага гитара алып бергиле, мен гитара үйрөнөм. Алар мага айтты, типа гитарамды алып берди, башка алдым, мага чыгармачылыкка деген жол ачып берди. Гитарамды алдым, ошо менен мага эч ким эч кандай үйрөткөн жок. Вокалдан сабагым жок, гитарадан да сабак алат. Демек өзүңүз эле. Өзүм эле, ооба. Интернет тармагы өнүгүп калды, ошол тараптан үйрөнсөңүз керек. Интернеттен кандай десем, кийин уже 8-9 класс болуп баратканда, чоңоюп баратканда уже элдерге азыркы учурда популярный болуп аткан ырларды бир аз интернеттен карап үйрөндүм. Жакшы. Да кайсы тилдерде ырдайсыз кошумча? Өзүм орус тилинде, түрк тилинде ырдайм. Английский бир аз. Түрк тилинен деп калдык. Түрк тилин 1 жылда өздөштүрдүм деп жогоруда айтып кетти. Келиңиз мында түрк тилинде чыгарма суранам. Түрк тилинде Бурак деген ырчынын «Истерсен» деген ырды атайын. İstersen yak savur da git beni yarala. Al bütün varım yoğum senindir. Ben yazdım seni diğer yarıma. İstersen yık acı kanat beni parçala. Ölsem de kıyan senin elindir. Sen dokun ziyan olmaz bana. Sen iste dağları, sen iste yolları aşayın. Geç kalma yaz beni diğer yarıma. Sen iste dağları,
жашайым, о, сән докун зыян, olmaz bana. Aferin, çok teşekkürler de koçele. Bağı катталуучуларыңыздагы саны көбөйүп бараттыр күндөн күнгө. Кандай жакшы билдирүүлөрдү көрүп атасыз? TikToктон айтсак, TikToктон эми адамдардын бүт барысы эле бирдей боло бербейт, жакшы боло бербейт. Ал ырларга деле негатив комментарийлер чыкты. Жана көпчүлүк 99% мага поддержка алып, мени колдоп, ошолордун аябай саны чыкты деп мага поддержка алат. Демек 99% аракет, 1% өнөр болсо, ошол нерсе көбүрөөк пайда алып келет деп ишенесиз. Алдыда дагы кандай пландарыңыз бар? Мисалы үчүн бир гана окуу менен чектелип калбастан, мүмкүн вокалдан дагы көбүрөөк сабак аласыз. Азыркы учурда вокалдан сабак элекпиз. Буюрса, эмки жылдан вокалдан сабак алып, Кыргызстандын ичинде бир популярдуу бир ырчы болсом деп өзүмдө аракет жасайм ошолор чыгып. Кээ биринде ырчылардан суранып көрдүңүзбү? Мүмкүн вокалдан сабак алсам болобу, мага кичине колдоо көрсөтө аласызбы? Мүмкүн чыгармачылык жаатта кичине жол көрсөтүп? Жок, эч суранбаган экем. Неге дегенде вокалга өзүм деле анча кызыкпадым. Бир аз үнүм болгондуктанбы же ошол үн менен эле бир аз ырдап жүрөдүм. Вокалдан сабак алам деген күндөр болду, бирок убакыттар болбой калды. Демек, көпчүлүк убакытты окууга жумшайсыз. Толкунбек мырза менен дагы жогоруда студиядан эфирден сырткары сүйлөшүп калдык. Бир аз пикир келишсиздиктер болду, бирок Бекжан мырза жардам берди деп. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Ал чыгарманы Ишен Назаров деген да агабыз бар биздин. Аксылык болот. Ошол агабызга чалып айттык. Ушундай болду, чыгарманы мен ырдап салып, ал жактан бир аз түшүнбөчүлүктөр болуп кетти деп ага чалсак, ал айтты, эгер авторский чыгарма болуп, эгер аларды мындай жаздырып ырдап салсаңыз, анда ал сизди сотко бергенге чейин барса болот эле. Неге дегенде, сиз мындай эле кавер кылып эле гитара менен ырдап койдуңуз, андай эч нерсе болбойт деп алар мага жакшы кеңешин берди. Бекжан мырзачы? Бекжан мырзанын алдында айтпай эле болсок. Бекжан эмне деп айтты? Мисалы үчүн Бекжандын ырындагы Толкунбек мырза ырдап жүргөн азыр ушундай сөздөр болду. Азыркы учурда комментарийге деле карасак, көбүнчө Толкунбек деле Бекжандын ырын ырдап, ушинтип эме болуп чыкты, популярный болгон. Сен деле ошонун чыгармасын ырдап популярный болуп атасыз. Неге дегенде, мен ал чыгарманы ырдап, бир аз болсо да мен мындай болорун билбедим. Бир аз болсо да чыгармасын таанытып, жана ырын бир аз көтөрөлүн деп аракет жасадым. Анын ыры такыр чыга элек бул чыгармасы? Анын ыры мен ушуга чейин анын өзүнүн Instagram аккаунтун же башкасын текшерип карап көрбөпмүн мен. YouTube'тардан көрчүмүн, бирок ал чыгармасын вообще укпаган экем. Жана дагы Instagram'дан эле бир кыз монтаж кылган жеринен эле ошондон эле көрүп калдым. Кийин карасам, бирок ал өзү кавер кылып ырдап чыгарыптыр. Тиги кыз ырдаптыр, Жок, кыз эмес. Тиги Толкунбек өзү ырдап чыгарыптыр Instagram баракчасына. Демек, мынакей кичинекей эле бир ырдап, кичинекей эмес, аны толук кандуу ырдап алса деле, ушундай кичинекей нерсе чоң нерсеге айланып кетиши мүмкүн. Мынакей мектепти бүткөнүңүзгө 1 жылдын жүзү болду. Анан ошол кесип тандоодо көпчүлүк өзүңүздүн кыялыңыз, өзүңүздүн каалооңуз болдубу же ата-энеңиздинби? Себеби азыркы тапта бардык мектепти бүтүрүп аткан окуучулар эмне кайсы кесип тандасам, эмне кылсам деп баштары катып жаткан учурда. Кесип тандоодо неге дегенде мен жаш кезимден эле билет, ата-энем музыкага жакын экенимди. Мен айттым, музыка жолун тандайын, музыка тармагы менен кетейин десем, ата-энем каршы болгон жок. Бүт баарысы мага поддержка берди, колдоду мени. Өзүм ата-энемдин колдоосу менен музыкага кеттим. Негизи эле мындай оюңузду сурайынчы ушу. Ар бир адам өзүнүн кызыгуусуна көңүл буруш керекпи же болбосо азыркы тапта акча көбүрөөк таап аткан өзүнүн жакка көбүрөөк көңүл буруш керек? Менин оюм
оюмча өзү сүйүп, өзү жакшы көргөн кесибине тандаса, анын жемиши дагы ошончолук таттуу болот деп ойлойм. Азыр ушул жоопту күттүм эле да. Азыр мына ушул мектеп жөнүндө чыгарма жалпы бүтүрүүчүлөргө гүл бере албасак дагы, жакшы бир белек бере албасак дагы ошол чыгарма алар үчүн бир унутулуңуз. Белектер болсун, анда келиңиз мектепти көздөй саякатка чыгып келели. Сагынып деле калсаңыз керек сиз деле бир жыл болсо дагы. Кайык жасаганмын, окуучулук өмүрүм деп жазганмын. Аккан сууга салганмын, көпкө чуркап барганмын. Узаганча кол булгалап турганмын. Агып кеткен окуучулук кайыгым, эми издеп таппай калдым дайыным. Үнсүздүк деп тоонун булагын, өткөндө эстеп бүгүн тураммын. Аттың менен ошол бала курагым, аттың менен ошол бала курагым. 10 жыл бою курдашым, классташым, курдашым. Аман болсун тагдыр кайда бурбасын. Акыл айтчу агайым, эжелерим агайым. Кеч болсо да рахматым айтамын. Агып кеткен окуучулук кайыгым, эми издеп таппай калдым дайыным. Үнсүздүк деп тоонун булагын, өткөндө эстеп бүгүн тураммын. Аттың менен ошол бала курагым, үнсүздүк деп тоонун булагын, өткөндө эстеп бүгүн тураммын. Аттың менен ошол бала курагым. Окуучулук кез кандай гана даттуу кез, кандай гана бактылуу чырлар, эч кандай кайгы капаны жокту, барды деле билбейбиз, курсакта өсө болду жүрөчүбүз. Анан Нурбакыт аке, жаңыдан баштаган ишиңизге ийгиликтерди каалайлы, буюрса биз дагы ушу жаш таланттарга колдоо көрсөткөнгө ар дайым Сулуу ТВ каналы даптаяр. Андыктан дал ушундай Нурбакыттуу чыгармачылыкка кызыккан биздин көрөрмандар болсо, анда сөзсүз түрдө алдыны көздөй белгилеп жаза кетсеңиздер болот. Биз дагы алардын талантын элге тартууга аракет жасайбыз. Нурбакыт аке, айтып калдык, окуучулар бүтүп атышат деп. Азыр сиздердин акыркы сөз бул быйылкы бүтүрүүчүлөргө өзүңүздүн баягы кеп кеңешиңизди, каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз болот. Бардык быйылкы жылдын бүтүрүүчүлөрү, сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Жашоодо өзүңөрдүн ордуңарды таап, жакшы бир кесиптин ээси болушуңарга тилектешмин мен. Эч качан сынбагыла, болгон күчүңөр менен жумшап, алдыга карай умтула бергиле. Сиздин дагы катталышыңыздын саны көбөй берсин, талантыңыз ташкындай берсин. Өзүңүз кыялданган Мирбек Атабековдой мыкты чыгармачылар адамдардан болуңуз дейли. Биз деген сиздер менен коштошобуз. Сиздер менен Таңнурум Молоева болду. Эгерде сизге жаккан болсо, анда жакшы бир бүтүрүү калтырып лайк басканды дагы унутпаңыздар.